мыйзам керек. Мына азыркы күндө мамлекеттик жетекчилер, ишканалардын жетекчилери бардык милдеттүү түрдө бардыгы декларация тапшырып атат. Эми 22-жылга чейин сиздер жылдырып атасыздар. Кыргызстан элинин бардыгы милдеттүү түрдө тапшырыш керек, 22-жылы күчүнө кирет деген. Муну эртеретиш керек. Мына эл айтып атпайбы? Мамлекеттик чиновниктер айрыкча элдин акчасын урдап алып, мамлекеттин акчасын урдап алып, байып атат, бирок бүгүнкү күндө өздөрүнө эч кандай мүлк же башка нерселер декларацияда көрсөтүлгөн эмес, бирок бай дейт. Ал демек ал байлыгын кимге бүгүнкү күндө мындайча айтканда каттап койгон? Акылбек Сөмбекович туруп айтты, туугандарына, досторуна жана башка кишилерге балким каттап койсо, мына ушул мыйзам күчүнө кирип иштеп калса, мына ошондо иштердин бардыгы токтойт да. Бардыгы токтойт, ачык болот. Мамлекеттик чиновник, мамлекеттин кызматкери эч убакта башка кишиге мүлкү катта албайт. Анткени ал киши да өзүнүн декларациясында көрсөтүш керек. Ал мүлктү кайда алганын. Демек биз мыйзам менен ушул мыйзамды эртелетсек, ушундай болуп аткан иштердин бардыгын токтотобуз. Албетте, кыйынчылык болуп атат, жетишпестик болуп атат. Ошондуктан бир жолун издеп табышыңыздар керек. Эми жөнөкөй эл декларация каттоого мына жеңилдетүү түрүндө бир бланктарды чыгарып коюңуздар да, жеңилдетилген эле. Бир 4-5 сөз менен эле жаза туран. Оңой, доступный кылып койсоңуздар, эл ошого макул болот. А бирок жогорку кеңеш мына азыркы күндө бул өтө чоң маанилүү мыйзам. Биз жакшы мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Мамлекеттик чиновниктердин ачыкка чыгарып атабыз. Алардын байлыгын, кандай каражат тапканын. Бул өтө жакшы мыйзам. Бирок сиздер бир аз кечиктирип, анан элге түшүндүрүү иштеринен бир аз аксап калып атасыздар, өкмөт. Мына ошондо коррупциянын да токтошу ушул мыйзамдын эң чоң бир салымы болот. 22-жылдан баштап милдеттүү түрдө кыргыз эли жалпы декларация тапшырып калса, мына ошонун бардыгы ачыкка чыгат. Ким кандай пайда табат. Анан кийин бул купуя болуш керек. Купуя болуш керек, мен ойлоймун. Анткени чын мээнет менен тапкан бүгүнкү ишкерлер бар биздин, фермерлер бар, бизнесмендер бар. Мына алардын тапкан байлыгы купуя болуш керек. Эгерде туура эмес болсо, укук коргоо органдары муну текшерсе болот. Бирок ачыкка чыгып кетсе, алар ошол тапкан байлыгын башка бирөөлөрдүн көз артып, мародерствого же болбосо рейдерство иштерге барбасын, же коркутуу иретинде ошо бизнесин тартып алат деген ниетте алар каттабай коюшу мүмкүн. Эгерде бул жалпы элге маалымат болуп кетсе, ар кандай ниеттеги кишилердин колуна тийип калса, ал жагы да мындай жаман жакка алып келип коюшу мүмкүн. Ошол үчүн муну купуя кармаганга да алып барыш керек. Мына ошол жолдорунда издеп, ар бир адамдын өзүнүн купуясы боло тургандай бул декларацияда болуш керек ошондой. Ошонун негизинде мыйзамдарды карап чыксаңыздар. Эгерде катачылык болсо, тийиштүү органдар алып текшерсе болот. Мына ошол жол менен алып барсаңыздар, бул мыйзамдын керектиги мына эл сезет. Эл сезет. Ошондуктан урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү жылдыра бербей, так 22-жыл деп атасак, 22-жылдан баштап элди дайындаш керек. Бүгүнкү күндөн баштап элди дайындап, түшүндүрмө иштерин, бланктарды, тийиштүү кагаздарды иштеп чыгып, элге доступный кылгандай кылып чечиш керек да.